Өлкө башчы Садыр Жапаров ырчы Султан Каримовго материалдык жардам көрсөттү. Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун 146 ардагери жашайт. Бишкекке Россиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы алынып келинди. Таласта сууга чөккөн 2 жаштагы баланы издөө иштери токтотулду. Эртең 23 апрелге карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 22 апрелде президенттин аппаратынын өкүлү Кудайберген Базарбаев маданият министри Кайрат Иманалиев менен биргеликте өлкө башчы Садыр Жапаровдун атынан белгилүү ырчы Султан Каримовго акчалай жардам тапшырды. Эске салсак, эл артисти Султан Каримов кант диабетинин 1-түрү менен катуу ооруп жүргөн. Кудайберген Базарбаев өз сөзүндө өлкө башчы Садыр Жапаров ырчынын дарылануусу кандай жүрүп жатканына көз салып, анын абалын ар дайым сурап турарын айтты. Маданият министри Кайрат Иманалиев Султан Каримовдун чыгармалары угуучуларга ар дайым дем күч берип турарын белгилеп, ден соолук жана узун өмүр каалады. Ал эми Султан Каримов ден соолугу күндөн күнгө жакшырып баратканын айтты. Чын жүрөгүмдөн кыйын убакта мага жана үй бүлөмө колдоо көрсөткөндүгү үчүн кыргыз элине ыраазымын. Оору акырындык менен артта калууда. Туркияда дарыланып келдим. Президент Садыр Жапаровго материалдык колдоосу үчүн рахматымды айтам. Ошондой эле Жапаровдун маданият тармагына көңүл бура баштаганына кубанычтамын. Сахнада жүргөнүмө 45 жыл болду. Алдыда дагы көптөгөн пландар бар. Жакында ишке киришем, деди Султан Каримов. Бүгүнкү күндө өлкөдө улуу ата мекендик согуштун 146 ардагери жашайт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, алардын ичинен 33-ү улуу ата мекендик согуштун майыптары, 85-и улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, 13-ү концлагердин жашы жете элек туткундары жана 15-и Ленинграддын блокадачылары. Ошондой эле өлкөдө 1304 ооруктун эмгекчилери, 2 эмгек армиячылары, улуу ата мекендик согушта курман болгон жоокерлердин 5 үй бүлөсү жашайт. Тилекке каршы жыл сайын улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин саны азаюуда. 2020 жылдын 1 апрелине карата улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин саны 241 адам болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 146-ны түзөт, деп айтылат билдирүүдө. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин, ооруктагы эмгекчилерин, улуу ата мекендик согушта курман болгондордун үй бүлөлөрүн социалдык колдоо республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен каржылануучу ай сайынкы жана ар жылдык бир жолку төлөмдөр түрүндө жүзөгө ашырылат. Ай сайынкы төлөмдөр жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсацияны төмөнкүдөй өлчөмдө төлөнөт. 7000 сомдон улуу ата мекендик согуштун майыптарына жана катышуучуларына, ошондой эле Ленинграддын блокадачыларына жана концлагерлердин жашы жете элек туткундарына, 1000 сомдон улуу ата мекендик согушта курман болгондордун үй бүлөлөрүнө, ошондой эле улуу ата мекендик согуштун жылдарындагы кайратман эмгеги үчүн сыйлыгы бар ооруктун эмгекчилерине, 10 000 сом өлчөмүндө өмүр бою стипендияны улуу ата мекендик согуштун майыптары жана катышуучулары, ошондой эле концлагерлердин жашы жете элек туткундары жана Ленинград блокадачылары алышат. Жыл сайын республикалык бюджеттен улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин урматына ардагерлерге 9 майга карата бир жолку акчалай жөлөк пул төлөнүп турат. 9 майга карата бир жолку төлөм улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына, майыптарына, ошондой эле Ленинград блокадачыларына жана концлагердин жашы жете элек туткундарына 20 000 сом, ооруктун эмгекчилерине, эмгек армиячыларына, улуу ата мекендик согушта курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 15 000 сом. Бүгүнкү күндө министрлик аймактык социалдык өнүктүрүү башкармалыктарына жалпы суммасы 22 782 000 сом бир жолку жөлөк пулдарды төлөө үчүн каржылап төлөө башталды. Акчалай компенсацияларды жана өмүр бою берилүүчү стипендияларды ай сайын төлөө өз убагында жүргүзүлүп жатат. Бишкекке Россиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, бүгүн 22 апрелде COVID-19 каршы Россиянын 2 компоненттүү Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасын түзгөн биринчи партиясы Кыргыз Республикасына келди. Министрлик Кыргызстандын Россиядагы элчилиги менен биргеликте Спутник V вакцинасын Кыргызстанга жеткирүүнү уюштуруу боюнча мындан аркы ишти уланта берет. Белгилей кетсек, вакцинаны жеткирүү өлкө башчы Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 24-25 февралында Москва шаарына жасаган иш сапарынын жүрүшүндө жетишилген келишимдердин алкагында ишке ашырылууда.
Таласта сууга чөккөн 2 жаштагы баланы издөө иштери токтотулду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы билдирет. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 12 апрелинде 2 жаштагы бала Бакай Ата районундагы Талас дарыясына түшүп кеткендиги кабарланган. Баланын атасы ÖKMдин Талас облустук башкармалыгынын шаардык жана райондук кызматкерлери тарабынан издөө иштери жүргүзүлгөнүн, суучул куткаруучулар 10 күндүн ичинде 35 чакырым алыстыкта издешкенин айтты, деп айтылат Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүндө. Бүгүн наристенин ата-энеси тил кат жазып, издөө иштерине эч кандай доосу жок экенин билдиришкен. Кыргыз Гидромет билдиргендей, эртең 23 апрелде жаан-чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жамгыр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык көл, Нарын областарынын аймактарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн +1, +6, күндүз +10, +15, Талас областында түнкүсүн +1, +6, күндүз +10, +15. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн +3, +8, күндүз +16, +21. Ысык көл облусунда түнкүсүн +1, +6, күндүз +6, +11. Нарын облусунда түнкүсүн -1, -6, күндүз +6, +11 салкын болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0, +2, күндүз +13, +15 градус жылуу болот.